Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районундагы Кызыл Суу айылы. Аталган айыл жарым жыл мурун таза суу менен камсыздалды. Ошол убакыттан бери калктын жашоосу кандай өзгөргөнүн чогуу көрөлү. Мен деген ушу иште 16 жылдан бери сүт чогултуп иштейм, Ак Жалгаз сүт заводунда. Анан бул деген таза суунун мага жакшылыгы, плюс жагы, машинаны таза жууп калды, бочкаларым ичи. Сыдогубуз кызарбай таза болуп калды, потому что биз деген мурдагы суубуз, таза суу келгенге чейинки суубуз кызыл суу акчу да, кир баткак суу менен жуулуп атып, өңү дагы бир жаман көрүнүп калчу да. Эми баягы тазалык, гигиена жака бул таза суунун аябай бир жакшы жагы бар экен. Ушу эң эле маанилүүсү бочкамдын ичи таза болуп калды, аябай. Анан деген сүтүм ирибей калды. Анан ушу чупкам дагы аппакай болуп, мындай жуусам дагы приятно, өзүмө дагы мындай жакшы болуп, приятно болуп атат да. Биздин ушул таза суу боюнча ооруканада эң негизгиси ушул суу аккандан берки биздин иштерибиздин натыйжалуулугун айткым келет. Буга чейин биз ылай суу менен кыйналып келгенбиз. Ошол суу аккан кезде биз өзүбүздүн чектелүү идиштерге алып коюп сууну, ошонун туңганын чакты күтүп дегендей бир тоскоолдуктар жаралчу да. Азыр бул таза суу аккандан бери биздин санитардык абалыбыз дагы жогорку деңгээлге көтөрүлдү деп айта алам. Себеби ошол бизге доступный мондай таза суу агып атканда өзүбүздүн агызга суу алчу жерлерден баягы жеткиликтүү жерден суу алып алып дароо колдонуп кеткенге бизге ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Жана бизде жаткан бейтаптарга дагы жакшынакай шарттар түзүлдү деп ойлойм. Аларда таза суу менен камсыздап, баягы суу көйгөйү чечилди деп мен толук айта алам да. Биз именно ушул негизгиси биздин медицинада суу көйгөйү бизге дары тургай суу деген өмүр булагы дейт. Ушул суу бизге ушунча деңгээлде жакшы натыйжаларды алып келди деп мен сиздерди толук ишендире кете алам. Кызыл Суу айылында 40 жылдан ашык жашап, өмүр бою ушул кызыл суу ичип келгенбиз. Айылыбыздын аталышындай кир, лай. Учурда таза суу долбоорлорун ишке ашыруу тобу таза суу Кызыл Суу айылына киргизип берип, курулуштун жүрүшү 98% болуп калды. Менин айтайын дегеним, учурда өзгөчө айымдарга таза суунун кириши абдан жакшы болду. Жугуштуу оорулар балдарыбызга, мына 3000ден ашык окуучу балдар, 2000ге жакын мектепке чейинки балдардын таза суу ичкени ден соолукка бардык жагына абдан жакшы болду. Өзгөчө бир кубанычтуу көрүнүш. Эгерде биз дүйнөлүк суу ресурстары күнүн ылай суу менен тозуп жүрсөк, биринчи жолу 22 мартта таза суу ичип тозуп жатабыз. Ошондуктан мен элимди дагы ушуну менен куттуктап кетким келет. Президентибизге рахмат айткым келет. Кызыл Суу айыл элинин атынан.